Элинор Портер. Поллианна чоңойду. 1-бөлүм. Делла түшүндүрөт. Мисс Делла Уотерби Жыргалчылык Кең көчөсүндөгү эжеси Рут Керрио жашаган үйдүн кооз бийик астанасына көтөрүлүп, электр коңгуроосун манжасы менен басты. Бул жаш лединин келбетиндеги дээрлик баардык нерсе, сымбаттуу шляпасынан тартып, жапыс такалуу туфлиине чейин туура жашоо образы, сылыктык жана максатка умтулуучулуктан кабар берет. Атүгүл Делла бийкечтин эшик ачкан үй кызматчысы менен саламдашкандагы үнүнөн да жашоо кубанычы шыңгыр этти. Кутман таң, Мэри, эжем үйдөбү? Үйдө, мырзайым. Болгону, үй кызматчысы кекечтене баш ийкеди. Болгону Керрио айым эч кимди кабыл албайт. Ошондой дечи, бирок бул мага тийиштүү эмес. Мисс Уотерби шайыр кол шилтеди. Мени кабыл алат. Анан тынчсызданбаңыз, мен үчүн сизди урушпайт. Кыз кирпиктерин корккондой ирмегилегенин көргөн ал убада берди. Эжем кайда? Мейман бөлмөдөбү? Ооба, мырзайым, бирок айым мени... Мунун баары бекер эле. Мисс Уотерби далисте басып жүргөн. Үй кызматчысы аргасы кеткендей колдорун жайып, өз иши менен кеткенден башка аргасы калбады. Делла холл менен өтүп, жарым-жартылай ачылып турган эшик алдында кармалып тыкылдатты. Дагы эмне болуп кетти, Мэри? Нааразы болгон үнү угулду. Мен сага айтпадым беле? Ах, бул сенсиңби, Делла? Үй ээси кыйкырып жиберди. Менин сүйүктүү сиңдим, адашып кайдан? Таптың, бул мен, дал өзүмүн. Бөлмөгө кирген жаш аял шайыр жылмая үн катты. Дем алышта деңиз жээгине биздин дагы башка 2 медайым менен барганмын. Эми болсо артка санаторийге кайтып бара жатам. Сага туп-туура 1 мүнөткө башпактым. Мына муну берип коюш үчүн. Кыз эңкейип, эжесин бекем кучактап, чын ниети менен өптү. Бирок Керрио айым кабагын бүркөп, атүгүл бир аз артка чегинди. Анын үнүнөн кайрадан жашырууну да каалабаган нааразылык белгилери сезилди. Мынакей, албетте, так ошентип ойлогонмун. Ал күңкүлдөп жатты. Дайымкыдай, туп-туура 1 мүнөткө. Кайрадан сеники туура. Делла ийиндерин куушуруп бейкапар күлдү. Анан кийин күтүүсүз олуттуулук менен эжесинин көздөрүнө тик карап акырын сүйлөдү. Рут, сүйүктүүм, сен түшүнөсүң да, мен тим гана бул үйдө узакка дейре кала албаймын. Керрио айым кабагын бүркөп баш чайкады. Жок, түшүнбөйм. Ал бурк этти. Делла кайрадан ийиндерин куушурду. Сен баарын түшүнөсүң. Анан калса мага сенин дайымкы маанайың, кайгы, сагынуу, жашоонун маанисиздиги, оор кырдаалдарга арыздануулар жакпастыгын да эң сонун билесиң. Бирок менде оор кырдаалдар бар да, же андай эмеспи? Делла чыдамсыздана кабагын бырыштырды. Укчу, Рут. Ал чечкиндүүлүк менен сөзүн баштады. Сенин жашың 33-тө. Ден соолугуң да бекем. Эгер өзүңдү карасаң, дагы узак убакытка чейин ушундай жүрөсүң. Анын үстүнө сенде толтура убакыт жана андан да көбүрөөк акча бар. Кыскасы, кимден болбосун сурап көр. Сага алардын баардыгы жашоо образын өзгөртүү керектигин айтат. Бул кабырга окшогон үйдө күнү бою жашынып олтурууга жетишет. Анан калса үй кызматчысына эч кимди киргизбе деп буйрук бересиң. Эгерде мен
чындап эле эч кимди көргүм келбесечи, өзүңдү мажбурлоого аракет кыл. Керүү айым чарчаңкы үшкүрүп терс бурулду. Эх, Делла, сен кандай түшүнбөйсүң? Мен деген сен эмесмин да. Мен унута албаймын. Жаш аял кудум оорудан бүрүшкөндөй ичиркенди. Сен Джеммини көңүлгө тутуп жатасыңбы? Албетте, мен эчтекени унуткан жокмун, сүйүктүүм. Эч качан унутпаймын дагы. Бирок көз жаш менен кайгыга жардам бере албайсың, туурабы? Арыздануунун ордуна аны издөө керек. А мен эмне кылдым? Арызданып гана койдумбу? Ушул узак 8 жыл аралыгында аны издөөгө аракет кылган жокмунбу? Керүү айым ыйын кыйынчылык менен токтотуп ачууланды. Албетте, аракет кылдың, сүйүктүүм. Сиңдиси аны шашыла тынчтандырды. Бирок биз өзүбүздү таштап койбошубуз керек. Ал табылмайынча издөөнү улантуу абзел. Көз жумганга чейин. Ал эми көз жаштар жардам кылбайт, деп кайталады кыз. Баары кур бекер, эчтеке кыла албайсың. Рут аргасы үзүлө шыбырады. Жымжырттык өкүм сүрдү. Жаш аял эжесине жемелегенсип карады. Уксаң, Рут, Делла акыры дем чыгарды. Менин кечирип кой, бирок качанга чейин сен кайрадан өзүңдүкүн бербейсиң? Түшүнөм, сен жесир калдың, дагы башкасы дегендей. Бирок дагы бир жагынан күйөөң менен бар болгону 1 жыл гана жашадың. Күйөөң сенден алда канча улуу да болчу. Сен анда дээрлик бала болчусуң. Ал кыска 1 жыл убакытта учуп кетти. Түш сыяктуу учуп кетти. Чындыгында эле ал анын сенин калган бүткүл өмүрүңдү ууландырышына жол бербеш керек да. Бул андай эмес, Керүү айым онтолоду. Демек сен мындан ары да ушинтип жашаганга камынып жатасыңбы? Джеммини тапканымча мен дагы эмне кыла алам? Ооба, түшүнөм. Бирок, Рут, сүйүктүүм, чындап эле бул дүйнөдө Джеммиден башка сени бактылуу кылар эчтеке табылбайбы? Чамасы жок. Керүү айым кайдыгер түр менен үшкүрүндү. Рут, сиңдиси дээрлик ачуулануу менен кыйкырып, бирок андан соң күлүп жиберди. Эх, Рут, кыясы Поллианна дарыламайын. Айыкпа, чудайсың. Азыр сага бул абдан зарыл. Керүү айым болгону кабагын бырыштырды. Дагы эмне дейсиң? Ванналар мага эчтеке жардам бере албайт. Эч кандай дарылоонун түрлөрү да керек эмес. Ал ачууланып күңкүлдөдү. Дегеле, өзүң мактаган санаторийиңе буйрук бер, Делла. А бул жерде мен кожойкемин. Сураныч, муну эсиңде тутсаң экен. Делланын жүзү олуттуу бойдон калса да, көздөрү шайыр күлүңдөйт. Бул эч кандай ванналар жана дарылоонун түрлөрү эмес. Ал чыдамкайлык менен түшүндүрдү. Ал эми Поллианна, бул жөн гана көптөгөн адамдар кереметтүү дары деп эсептешкен бир кичинекей кыз бала. Кыз бала дейсиңби? Билгим да келбейт. Керүү айым күңкүлдөдү. Поллианнабы же Белладоннабы мага баары бир. Анын үстүнө сен өзүң бул дарылоо экенин айттың. А мен оорлуу эмесмин. Жана мага эч кандай дарылануу талап кылынбайт. Ооба, кандайдыр бир мааниде Поллианна чындыгында эле дары сыяктуу. Делла жылмайды. Кандай болгон күндө да санаторийдеги дарыгерлер бир ооздон анын артык дарыны издеп табууга болбойт деп ырасташып келишет. Ал кичинекей кыз, Рут, анын жашы болгону 12 жана 13тө. 12 же 13тө. Ал санаторияда өткөн жайда дарыланып, анда дээрлик бүткүл кышты өткөргөн. Өкүнүчтүүсү, мен аны узакка көрө алган жокмун. Ал мен жумушка орношконумдан 1 ай өтүп өтпөй чыгып кетти.
Бирок бул менин кызды абдан жактырып калуум үчүн жетишерлик убакыт болду. Анын үстүнө санаториядагылардын баары Полианна жана анын оюну жөнүндө гана кеп кылышат. Сен оюну жөнүндө дедиңби? Ооба. Делла сырдуу жылмаюу менен баш ийкеди. Бул кубаныч издөө оюну. Биринчи жолу оюн тууралуу билгенимде эч качан унутпаймын аны. Бир жолу мага кызга бир абдан жагымсыз жана жанды ооруткан дарылоо процедурасын жасоого туура келди. Жумушка жаңыдан гана киргенмин. Ошентип Полианнаны дарылоону мага тапшырышты. Мен үрөйүм учуп толкундандым. Анткени бул кандай процедура экенин жана ага балдар кандай жооп кайтараарын, ыйлап, кыйкырышаарын билчүмүн. Эгер мындан да жаман болбосо. Бирок менин укмуштуудай таң калуума жараша кыз мени жылмаюу менен тосуп алып, түгүл көргөнүнө кубанып жатканын айтты. Бул аз келгенсип ишенбейсиң го. Процедура учурунда секелек кыз бир тамчы да көз жаш төкпөй абдан ооруксунуп турса да бир дагы даттануу укпадым. Кыязы мени болуп жаткан окуялар абдан таңдандырып, мунун баары жүзүмдөн көрүнүп турса керек. Таңдануу менен баш чайкаганымда секелек кыз ак көңүлү менен мойнуна алды. Адегенде мен дагы буга башкалардай мамиле кылганмын. Андан кийин Нэнсинин дүйшөмбүдө таң эртелеп жумушка бараарда ойгонуш үчүн өзүң тынчтандырып жатканын эстедим. Ушул күндө мен дагы өзүмө мындай деймин. Коркунучтуу эчтеке жок. Бирок бул жагымсыз процедурадан кийин алдыда бүтүндөй эркин апта күтөт. Бир апта бою тынч эс алууга жана эчтеке жөнүндө ойлобошко болот. Ошондой дечи, Керүү айым кабагын бүркөп. Эмне тууралуу сөз болгонун анчалык түшүнбөстөн бурк этти. Жашоодо эмнелер гана болбойт. Болгону бул жерде оюндун эмне тиешеси бардыгын түшүнбөймүн. Сен кайсы бир оюн жөнүндө айтып жаткандай болдуң? Мен дагы дароо түшүнгөн эмесмин. Полианна андан кийин мага баарын түшүндүрүп берди. Көрсө ал жетим экен. Анын апасы да, атасы да жок. Атасы батыштын кайсы бир жеринде жакыр дин кызматкери болгон. Алар өтө жакыр жашашып, миссионердик кайрымдуулук жөнөтмөлөрүн аялдардын кайрымдуулук комитети аркылуу алып турушкан. Балакай куурчак тууралуу абдан кыялданып, качандыр бир кезде аны ага берип жиберишерин күткөн. Ал эми колдоочулар куурчактын ордуна эмне үчүндүр ага балдар балдагын жиберишкен. Аларда ошол учурда жөнөтүүгө мүмкүн болгон башка нерсе калган эмес экен. Кыз кайгырып ыйлай баштаганда атасы аны мына ушул таң калаарлык оюнга үйрөтөт. Оюндун маңызы башыңдан өткөн нерселердин баарынан кубанычты таба билүү керек. Балдактарга келсек, мындагы кубаныч кыздын дени сактыгында турат. Демек, алар балдактар ага таптакыр керек эмес. Бул өзүңдү бактылуу сезиш үчүн себеп эмес бекен? Ошентип Полианнага бул оюн абдан жагып калат. Делла сөзүн улантты. Ушунчалык жакты дейсиң, ошол убактан тартып кыз оюнду дайым ойной баштайт. Эң башкысы кубанычты табуу канчалык кыйын болсо, ойноо ошончолук кызыктуураак боло берди. Кээде кырдаал, таптакыр шооласыз жана айласыздай сезиле турган. Буга карабастан Полианна бардык нерселердин жакшы жактарын таба алчу. Ошондой дечи. Керүү айым дагы деле анын эмне айткысы келгенин түшүнбөстөн айран таң калып күбүрөндү. Сен анын оюну санаторийде кандай таасирге ээ болгонун көргөн болсоң. Делла кызуулана сүйлөдү. Баса, биздин башкы дарыгерге оюнду биздикилер билгенге чейин эле кыздын даңкы чыгып, жана өз шаарында элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгонун айтышыптыр. Анткени биздин башкы дарыгер доктор Чилтондун жакшы таанышы. Дал ошол Полианнанын тайэжесине үйлөнгөн дарыгердин
Мага белгилүү болгондой, бул үйлөнүү тою таң каларлык оюндан улам гана мүмкүн болду. Полианна көп жылдар араздашып жүрүшкөн сүйүшкөндөрдү элдештирди. Чын элеби? Керүү айым ишенбегендей баш чайкады. Ооба, мен сага иштин кандай болгонун айтып берем, Делла кыйкырып жиберди. 2 жылга жакын убакыт мурун Полианнанын атасы каза болуп, кызды тайэжесиникине жашап турууга жиберишет. Октябрда аны автоунаа коюп кетип, дарыгерлер кыз эми мындан ары баса албайт деп чечишет. Ал эми апрелде доктор Чилтон аны санаторийге жиберет. Кыз ал жакта кийинки жылдын мартына чейин болуп, үйүнө дээрлик дени сак кайтып келет. Эх, сен анын кандай өзгөчө кыз экенин көргөн болсоң, туулуп өскөн шаарына кайтып келгенде аны кайгырткан жападан жалгыз нерсе бул анын санаторийден үйгө чейинки жолду жөө басып келүүгө али алсыз экени болду. Мага белгилүү болгону, аны бүткүл шаар тосуп алууга камынды. Адамдар гүлдөр менен желектерди көтөрүп чыгышты. Бирок эң башкы керемет бул албетте Полианнанын өзү. Эгерде сен аны бир эле жолу көргөн болсоң, бул сен үчүн көңүл чөгөттүктүн эң мыкты дарысы болмок. Керүү айым мурункудай эле ишенбегендей баш чайкады. Кечирип кой, албетте. Бирок чынын айтканда, мунун баарына анчалык ишенбей турам. Ал токтоолук менен сүйлөдү. Анын үстүнө мени эч кандай көңүл чөгөттүктөн дарылаштын кереги жок. Анан калса, ким бирөө менен элдештирүү же махабат жараларын дарылоонун дагы кажети жок. Эгерде мага чындап эле кайсы бир нерсе зыян кыла турган болсо, анда бул кулагыма муңкануу менен бул дүйнөнүн канчалык сонундугун жана башкаларды айтып турган жадатма кичинекей такыба кыз менен таанышуу болмокчу. Муну мен чындап көтөрө албайм. Бул сапар Делланын коңгуроодой күлкүсү жаңырды. Ах, Рут, суранам сенден, күлкүдөн боорум эзилди, деди кыз. Полианна кичинекей такыбабы? Сен аны атүгүл көрө элексиң го. Ошондой болсо да мен мындай жоопту күткөн. Полианнаны сөз менен сүрөттөө мүмкүн эмес. Аны менен таанышуу керек. Балким сеники да туура, сен али буга даяр эмессиң. Муну кара, Полианнаны жадатма такыба кыз дегенин. Делла кайрадан каткырып күлдү. Бирок күлүүгө шайманы жок. Эжесинин үтүрөйгөн жүзүн көрүп, өзүн тез колго алды. Чын элеби, сүйүктүүм? Эжесине жалбара караган кыз жалынуу менен үн катты. Чындап эле бирдеме кылууга болбойбу? Балким дайым жашынып олтуруунун кереги жоктур. Бул деген үрөй учурарлык нерсе да. Өз жашооңду мына ушундайча жок кылуу. Бирок менде адамдарды көрсөм деген кымындай да каалоо жок, Делла. Алар мени чарчатышат. Анын үстүнө билесиң, мен дайым эл чогулган жерлерде зеригип кетем. Балким, кайсы бир кайрымдуулук иштери менен алектенерсиң. Керүү айым чыдамсызданып эгин диртилдетти. Делла, сүйүктүүм, биз муну 100 жолу талкуулаганбыз. Кайрымдуулукка акча берип турганым эле жетишет. Аз эмес акча. Кайрымдуулук уюмдарында ишке келсек сага белгилүү болгондой, мен алардын пайдалуулугуна эч качан ишенген эмесмин. Анда жөн гана өзүңдү кара, Делла абайлап суранды. Жашоодо үйдө отургандан башка да кандайдыр бир кызыкчылык болуш керек, көрөсүң го. Сага ал да канча көңүлдүү болот. Эгерде сен... Делла, сүйүктүүм, жетишет. Эжеси кескин сөздү бөлдү. Сен сени кандай сүйөрүмдү жана сени көргөнүмө канчалык кубанарымды билесиң. Бирок мен акыл айтуучуларга кекиртегимден тойгонмун. Мен сага боорукер периштенин ролу чаңкаганга бир ыстыккан суу берүү, азап тарткандын жараларын таңуу, дагы ушул сыяктуулар жагарына кубанычтамын. Мүмкүн бул сага Джеммини унутууга жардам берет. Бирок мага жок. Тескерисинче мен ар убак ал жөнүндө ойлоймун.
Ким ага бир стакан суу берет, ким анын жараларын таңып берет. Анын үстүнө мага чындап эле бейтааныш адамдар менен пикир алышуу, алардын көйгөйлөрүнө тереңдеп кирүү оор. Бирок сен ага түгүл аракет кылган да жоксуң. Эмне экен, айырмасы кайсы? Келүү айым жактырбагандай кол шилтеди. Түгүл аракет кылып да көрбөй туруп билүүгө мүмкүн эмес. Делла ордунан туруп жатып үшкүрүндү. Менин кетер убактым болду, кымбаттуум, деди ал. Мен кыздар менен түштүк вокзалында жолугушам. 12:30 биздин поезд кетет. Эгер сени капа кылган болсом, кечир. Эжесин коштошуп жатып өпкөн кыз кайрадан үшкүрүндү. Баары жайында, Делла. Келүү айым жооп ордуна үшкүрүндү. Сенин мени түшүнбөгөнүң гана өкүнүчтүү. Караңгы далис менен бара жаткан Делла Уитерби кайрадан көчөдө болуп калды. Мурдагы кайраты менен шайырлыгы кайдадыр житип кетти. Кыз бул жолу кең көчө менен сууга түшүп кеткен сыяктуу каңгып жүрдү. Кесилиште токтоп калып, эжесинин үйүн кайрылып карады. Бул үйдөгү бир апталык жашоо мени мүрзөгө жеткирмек. Делла кобуранып кайгылуу үшкүрдү. Мында кайдагы оюн? Азыр мен кубана алар жападан жалгыз нерсе, бул мага ал үйдө жашоонун зарылдыгынын жоктугу. Полианна мындай жашоодон кайсы кубанычтуу жана жакшы нерсени таба алаарын акылыма келтире да албаймын. Ал Полианнанын оюнунан жана укмуштуу жөндөмдөрүнөн шек санап, же кыздын эжесинин жашоосун ууландырып жаткан, жан ооруткан баш айлантманы таркатып жиберээринен күмөнсүнгөн жери жок. Кандай гана болбосун, Делла санаторийге кайтып келери менен кайрадан Бостонго эжекесиникине кайтып кетти. Анын кийинки күнү эле жигердүү жаш аял кайрадан Келүү айымга келди. Кеп мында, Рут. Ал эжесинин таңыркаган суроолорунун алдын алып кызуулана сөз баштады. Мен кайтып келбей кое алмак эмесмин. Суранам сенден. Өмүрүңдө бир жолу айтканды кылып койчу. Полианна сеникинде бир аз эле жашай турсун. Жок. Келүү айым муздай мисирейип сөзүн бөлдү. Бирок Делла анын сөздөрүн кулак сыртынан кетирди. Санаторийге кайтып барарым менен ал толкундануу менен түшүндүрүп кирди. Мен дарыгер Эймс доктор Чилтондон кат алганымды билдим. Дал ошол Полианнанын тайэжесине үйлөнгөн дарыгерден. Доктор Чилтон иштери менен Германияга жөнөп кетип, анда кыш бою болууга тийиштигин жазыптыр. Анан калса аялы менен. Алар Полианнаны өздөрү менен кошо алып кете алышпайт жана кызды бул убакта кайсы бир интернатка болуп турууга ынандырууга үмүттөнүшөт. Бирок Чилтон айым интернатка таптакыр каршы. Түгүл жөнөп кетүүдөн баш тартышы да мүмкүн. Ойлоп көрчү, бул эң сонун мүмкүнчүлүк, Рут. Эжесине жалбыра караган Делла сүйлөп жатты. Полианна кышында сеникинде жашап турсун. Ал жергиликтүү мектепке барат. Сен мындан жакшыраак нерсе ойлоп тапкан жоксуңбу, Делла? Чоочун бала менен отурушум гана калды эле. Ал сени кымындай да түйшүктөнтпөйт. Көрөсүң го, ал дээрлик 13 жашта. Чын айтам, андан чыйрак кызды жарыктан издеп таппайсың. Чыйрак кыз бала. Жок, баш ийип ыраазымын. Келүү айым шылдыңдуу күлкү менен башын чайкады. Бирок мындай шылдыңдуу күлкү Деллага болгону ишенимдүүлүк берди. Кыязы Полианнанын окуясы эжесин кайдыгер калтырбагандай. Кыз ал бул жолу баш тартпашын сезди. Кандай гана болбосун, Делла эжекесиникинен чыкканда анын макулдугун ала алган болчу. Келүү айым Полианнаны алып келүүгө уруксат берди. Болгону көңүлүңө тут, Делла. Келүү айым сиңдисине катаал эскертме берди.
Эгерде кыз мага насаат окуп же дагы ушундай бирдемелерди айтчу болсо, мен ошол мүнөттө аны кайра сага жөнөтөм. Сен мени билесиң. Макулмун, бирок ишендирип айтамын. Тынчсызданбай эле кой. Мынакей, иштин жарымы аткарылды. Кыз жеңилдене дем алды. Эми Полианнаны өзү менен сүйлөшүү керек. Менимче ал макул болот. Тезинен ага жазуу керек. Эжеси дагы каршы болбос. Экинчи бөлүм. Эски тааныштар. Беллингвиллдеги август күнү бүтүп баратты. Полианнанын укташын күтүп отуруп, Чилтон айым күйөөсүнө таңкы почта менен келген катты көрсөттү. Доктор Чилтон күнү бою оорулууларды көргөнү барып, андан кийин иш бөлмөсүнө кабыл алган. Анын үй иштерине 1 мүнөт да бош убактысы болчу эмес. Саат 9:30 гана доктор мейман бөлмөсүндөгү аялынын алдына кирди. Сүйүктүү жубайын көргөндө чарчаңкы жүзү кубанычтан жаркый түштү. Бирок ошол замат эле тынчсыздануу менен кызыгып сурады. Эмне болду, Полли? Бирдеме болдубу? Маанайың бузулдубу? Аялы кайгылуу күлдү. Мунун баары каттын айынан. Жүзүмдөн байкаганыңды көрүп турам. Бул анчалык кыйын эмес. Күйөөсү жылмайды. Бирок иш эмнеде? Чилтон айым шектенүү менен баш чайкап, андан соң катты алып чыкты. Мен сага окуп берем, деди ал. Кайсы бир Делла деген кыз жазып жатат. Ал доктор Эймстин санаториясында медайым болуп иштейт экен. Тартынбай айта бер. Доктор Чилтон аялынын жанындагы отургучка жайланышып жатып башын чайкады. Аны мен тааныйм. Абдан сонун кыз. Бирок аялы шашылган жок. Ал адегенде кам көрүү менен күйөөсүн жылуу жүн жабуу менен кымтылады. Чилтон айымдын турмушка чыкканына туура 1 жыл болгон. Анын жашы 42-де. Бул 1 жыл ичиндеги ал күйөөсүн камкордукка жана өз жүрөгүндө узакка созулган 20 жылдык жалгыздыкта топтогон сүйүүгө бөлөдү. Алар үйлөнүшкөндө доктор Чилтондун жашы 46-га барып калган. Тажрыйбалуу жана акылдуу адам аялынын сезимдерин, анын өзүнө мүнөт сайын камкордук көрүп жана колдоп тургусу келгенин түшүнчү. Ал ошондой эле ашыкча сезимдер алардын мамилелерине зыян келтирип коерун да түшүнчү. Андыктан аялы менен назик, бирок токтоо болушка аракет кыла турган. Мына азыр да аялы жабуу менен кымтылап жатканда, колдорун мээримдүүлүк менен сылагылап, аялы акыры катты окуй турган убакытты чыдамдуулук менен күттү. Урматтуу Чилтон айым. Чилтон айым окуй баштады. Бул катты жазууга 6 жолу камынып, эмнеден баштаарымды билбей, 6 жолу жазылып бүтө элек катты себетке ыргыттым. Акырында жымсалдатып олтурбастан дароо эле эң башкысына өтүүнү чечтим. Мага сиздин Полианнаңыз керек. Аны мага убактылуу бере турууга макулсузбу? Мен, сиз жана сиздин күйөөңүз менен сиздер Полианнага келген өткөн жылдын мартында таанышканмын. Бирок сиз мени эстебешиңиз мүмкүн. Мен доктор Эймсти сизде мага карата эч кандай шектенүүлөр болбостугу үчүн сиздин күйөөңүзгө жазууну суранам. Кеп бизге сиздин ажайып кызыңыздын зарылдыгында. Мен мага сиздин жолдошуңуздун Германияга иш сапарына камынып жана сизди өзүңүз менен кошо ала кеткиси келгени, ал эми сиз болсо Полианна үчүн аны коштоп жүрүүдөн баш тартып жатканыңыз белгилүү болду. Ошондуктан мен сиздин Германияга жайбаракат кете алышыңыз үчүн сиздин кыздын бизде жашай туруусун суранып, сизге кайрылууну чечтим. Ишенип коюңуз, Чилтон айым. Биз үчүн бул абдан маанилүү маселе. Азыр сизге түшүндүрүп беремин.
Менин эжем кээрүү айым, жалгыз бой, бактысыз айым. Анын чоң кайгысы бар. Ал түн тартып чүнчүп кетти. Жана кудум күндүн бир кертим нуру өтпөгөн таар, думуктурган кабырда жашагансыйт. Ага күндү кайрып бере алар жападан жалгыз адам бул сиздин тууганыңыз Полианна. Сиз андан суранып көрө албайсызбы? Сизге Полианнанын биздин санаторийде жасаган кереметтери жөнүндө айтып бериш үчүн сөздөрдү таба албаганым аянычтуу. Муну көрүү керек. Жөн гана сөзгө ишениңиз. Сиздин мени түшүнөрүңүзгө ишенем. Бул жөнүндө айта баштаарың менен дароо Полианна башкаларга туура жашоону гана үйрөткөн такыбадай сезилет. Бирок сиз жана мен, биз экөөбүз тең мунун таптакыр андай эместигин билебиз. Аткаруу талап кылынган жападан жалгыз нерсе Полианнанын иш аракеттерине эркиндик берүү. Ошондо баары өз ордуна келет. Анын жүрүм-туруму баарын айтып турат. Албетте, бирде биз жакта ал мектепке барат. Аз убакыттын ичинде аны менин эжемдин жараланган жүрөгүн айыктырарына ишенем. Бул чаржайыт катты кандайча аяктарымды да билбеймин. Көрсө, бул аны баштаганга караганда да алдаганча кыйыныраак экен. Балким аны таптакыр бүтүрбөй коюу жакшыдыр. Болбосо токтобостон жаза бергидеймин. Анткени эгер токтоп калчу болсом, сиз мага баш тартуу менен жооп берип коюшуңуз ыктымал. Сизден суранам. Сиз коркунучтуу жок деген сөздү айтаардан мурда менин абалымды түшүнүп, сиздин Полианнага канчалык муктаж экенибизди эсептешиңизди жалбарып суранам. Чын дилден жана сиздин макулдугуңузга үмүт артуу менен, Делла Уитерби. Кандай дейсиң? Чилтон айым катты жылдырып ага кайрылды. Өмүрүмдө мындай болбогон нерсени окуган эмесмин. Мен бул сандырак сунуш жөнүндө али айта элекмин. Кимдир бирөөгө Полианнанын жардамы керек болуп жатканын таң калаарлык эчтекени көргөн жокмун. Доктор жылмайды. Анысыго мейли, бирок макул болчу. Анын эжесинин жараланган жүрөгүн дарылоону сунуш кылганы жапайылык. Полианна жөнүндө ал кудум дары же шыпаа сыяктуу сөз кылат. Кайсы бир мааниде бул ушундай да, Полли. Доктор каш серпип күлүп койду. Мен дайым Полианна менин оорулууларым үчүн эң мыкты дары экенин айтчумун. Аны дарыканадан даяр дары сыяктуу сатып алууга мүмкүн эместиги да өкүнүчтүү. Чарли Эймс да Полианна анын санаторийинде дарыланып жатканда кайра келип түшкөн ар бир оорулууга кыз менен көбүрөөк пикир алышууну дайындаганын жана бул эң мыкты дарылоо болгонун жазды. Дарылоо деп койчу, Чилтон айым күңкүлдөдү. Кызды жиберүүгө кандай дейсиң? Сен каршы эмессиңби? Жиберүүбү? Эч качан. Чындап эле мен аны таптакыр чоочун адамдарга жөнөтөт деп ойлойсуңбу? Болбосо мен Германиядан кайтып келгенимде бул медайым чындап эле Полианнага дарыкананын эм белгилерин чаптап, атүгүл күкүм жана тоголок дары түрүндө ороп койгудай. Доктор кайрадан күлкүсүн тыя албады. Бирок бир мүнөттөн кийин олуттуу түр менен мындай деди. Бүгүн мен доктор Эймстен кат алдым. Ал чөнтөгүн аңтарып катты алып чыкты. Чилтон айым таң калуу менен баш чайкады. Эгер каршы болбосоң, мен да сага окуп берейин. Кымбаттуу Том, деп баштады ал. Мисс Делла Уитерби менден өзү жана эжеси үчүн сунуштама кат жазып берүүмдү суранды. Анын өтүнүчүн кубануу менен аткарып жатам. 2 аялды тең бала чагынан билемин. Алар эски ак сөөк тукумга таандык жана сый-урматка татыктуу. Бул жагынан камсанабасаңар болот. Алар 3 эже-сиңди болушкан. Дорис, Рут жана Делла.
Дорис Джон Кент дегенге турмушка чыккан. Анан калса ата энесинин эркине каршы. Кент жакшы үй бүлөдөн экенине карабастан, анын өзү бир кызыктай адам болчу. Таптакыр ишеничсиз адам эле. Аны Уитербилер үй бүлөсүнүн ага жасаган мамилеси аябай кыжыртантып, Дориске үйлөнгөндөн кийин алар менен ар кандай мамилесин үзүп койгон. Кандай болгон күндө да бала төрөлгөнгө чейин Уитербилер ымыркайды аздектеп жүрүштү. Баланы Джеймс же эркелетип айтканда Джемми деп аташты. Баланын энеси Дорис бала төрткө чыкканда каза болду. Уитербилердин үй бүлөсү баланы алардын тарбиясына берүүнү атасынан жалбарып суранышты. Бирок Кент капысынан уулун жанына алып жок болуп кетти. Ошол убактан тартып андан дайын жок. Аны кай жактан гана издешпеди. Баары куру бекер. Бул окуя улгайып калган жубайлар Уитербилер үчүн оор сокку болуп, аларды алып тынды. Экөөсү тең күйөө баласы жоголуп кеткенден кийин каза болушту. Рут ал убакта турмушка чыгып, жана жесир калып үлгүргөн. Анын жубайы кайсы бир Керю мырза болуп, ал абдан байманалуу мырза эле. Жана жашы да кыздан алда канча улуу болгон. Ал үйлөнүү тоюнан 1 жылдан кийин каза тапты. Ал эми дагы бир аз убакыттан кийин алардын кичинекей уулу чарчап калды. Кичинекей Джемми жоголгондон тартып, Рут менен Делла аны табуу үчүн мүмкүн болгондун баарын жасашты. Бирок толгон токой акчасын коротуп, аны баардык жерден издешти. Бирок баары ийгиликсиз болду. Делла медайым болууга окуду. Ал эң мыкты, жигердүү, шайыр, жогорку квалификациялуу медайым болду. Бирок мурункудай эле өзүнүн жоголуп кеткен жээнин табуудан үмүтүн үзбөстөн, анын изине түшүүнүн ар кандай мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбайт. Керүү айымдын жөнү такыр башка. Ал өз уулун жоготкондон тартып, байкуш аял көз жумган эжесинин уулуна чын жүрөгү менен байланды. Джемми жоголгондогу анын аргасы үзүлгөнүн элестетүүгө болот. Бул 8 жыл мурда болгон жана бул 8 жыл ал үчүн бүтүндөй азап болду. Байлык жана бардык мүмкүнчүлүктөргө карабастан, ал таптакыр жашоого болгон кызыкчылыгын жоготуп койду. Ошондуктан да ал сиздин жубайыңыздын тууганына жардам сурап кайрылды. Полианна сыяктуу шайыр кыз гана кереметтүү жол менен жараланган жүрөктү айыктырып, байкушту караңгы кабырдан чыгарып, жашоого кайрып келе алат. Буга байланыштуу сиз ага карай кадам таштайсыз деп абдан үмүттөнгөм келет. Мен өзүм да сизге терең ыраазы боломун. Анткени Рут Керүү жана анын эжеси менин аялымдын жана менин да мурунтадан келаткан мыкты курбуларыбыз. Чын дилимден сиздин Чарли. Кат окулуп бүткөндө жымжырттык орноду. Бул узакка созулгандыктан доктор чыдай албастан аялынан сурады. Эмне дейсиң, Полли? Бирок Чилтон айым унчукпоосун улантты. Анда карама-каршы сезимдер күрөшүп жатканын көргөн доктор аялын жооп берүүгө шаштырбады. Акыры ал мындай деди. Аны качан жиберүү керек? Доктор Чилтон дегенде таң калуудан селейип калды. Ошондо сен макулсуңбу? Анын оозунан чыгып кетти. Сен эмне деп ойлодуң эле? Аял дээрлик таарыныч менен айтты. Чындап эле менде бул каттан кийин башка тандоо барбы? Мындан тышкары бул доктор Эймстин жеке өтүнүчү. Ал биздин Полианна үчүн жасаган нерселердин баарынан кийин кандайдыр бир шектенүүлөр болушу мүмкүнбү? Мен ага дүйнөдөгүнүн баарын ишенүүгө даярмын. Дагы жакшы. Доктор Эймс менден сенин өзүңдү сурабаганы, сүйүктүүм. Доктор Чилтон тамашалады. Бирок Чилтон айымдын тамаша кылаар алы жок эле. Оюн караактыктын көлөкөсү да жок туруп,
чечкиндүүлүк менен айтты. Доктор Эймска биздин Полианнаны жиберерибизди билдирсең болот. Анан Уитерби айымдан иштин жөнүн тактап бизге жазуусун сурансын. Биздин кийинки айдын 10-унда кетебиз. Жана ага чейин мен кызды жолго жакшылап даярдашым керек. Полианнага мунун баарын качан айтайын деп ойлойсуң? Балким эртең, так билбеймин, бирок узакка чыдай албайм. Кандай болгон күндө да Томас, биз аны эркине коюп ашыкча эркелетпешибиз керек. Ал кандайдыр өзгөчө деп ишендирүү эч бир балага пайда алып келбейт. Дары же кереметтүү даба катары дегиң келеби? Доктор жылмайды. Дал ошондой. Аялы үшкүрүнүү менен үн катты. Анын үстүнө сен түшүнүп тургандай, анын айыктыруучу касиети табигыйлыкта. Иштин баары ушунда. Эң сонун түшүнөм. Доктор башын ийкеди. Албетте, ал сиздин да, менин да, анан калса шаардын жарымы анын оюнун ойношоорун билет. Оюн бизди бактылуураак кылат. Бул көрүнүп турат. Чилтон айымдын үнү толкундануудан калтырап турду. Андан соң тынчтанды. Жалпысынан бул оюн менен байланыштуу нерсенин баары Полианнада таптакыр эркин, табигый түрдө келип жатат. Анын атасы үйрөткөндөй. Мындай болбогондо чындыгында эле бул медайым туура байкагандай ага чыдоого мүмкүн болмок эмес. Ошондуктан Керүү айымга жөнөтөрүбүздү айтып жатканда жөн гана бул айымга моралдык колдоо керектигин түшүндүрөм. Чилтон айым жумшак орундугунан туруп, саймасын четке коюп жатып, сөзүн жыйынтыктады. Бул абдан акылга сыярлык. Доктор макул болду. Кийинки күнү Полианнага иштин жөнүн түшүндүрүштү. Менин кымбаттуум, деди эжеси, алар жалгыз калышканда. Бул кышты биз Бостондо өткөрүүгө кандай карайсың? Силер мененби? Жок. Мен сенин агаң менен Германияга жөнөөнү чечтим. Бирок Керүү айым, доктор Эймстин боорукер таанышы, сени аныкында меймандоого чакырып жатат. Мен сени жибермекмин. Полианна кайгыра түштү. Бирок эжеке, Бостондо мен такыр жалгыз боломун. Ал жакта Джимми да, Пелтон мырза да, Сноу айым да болушпайт. Андан эмне болмок эле? Биякка келгенге чейин алар менен таптакыр тааныш эмес болчусуң да. Туура айтасың, эжеке. Полианна күтүүсүздөн кубанып кетти. Бул демек Бостондо мени жаңы тааныштар күтүп турат дегендик. Ал жакта өздөрүнүн Джиммиси, Пелтон мырза жана Сноу айымдары бар да. Албетте, сүйүктүүм. Анда мен кубануу менен жөнөп кетем. Мен эми, эжеке, сиздин менин оюнума менден алда канча жакшы ойногонду үйрөнгөнүңүздү көрүп турам. Бостондо мени ушунчалык көп жакшы адамдар күтүп жатышканы оюма да келмек эмес. Балким мен атүгүл алардын кээ бирлерин ал жакта Грей айым менен болгонумда көрсөм керек. Биз Бостондо болгону бир нече саатка токтогонбуз. Станцияда кайсы бир боорукер адам мага суу ичүү керектигин түшүндүргөн. Кызык, ал азыр кайда болду экен? Аны менен таанышсак, ошондой эле ал жакта кичинекей кызы бар айым да болгон. Экөөсү тең Бостондон. Алар мага бул тууралуу өздөрү айтышкан. Кызды Сьюзи Смит деп аташат экен. Балким мен аларды кайрадан кезиктирем. Силер кандай ойлойсуңар? Ошондой эле ал жакта бир бала жана ымыркайы бар дагы башка айым болгон. Болгону алар Ганолулудан болушат экен. Мен эми аларды Бостондон кезиктирбесем керек. Анан албетте Бостондо Керүү айым жашайт. Бул Керүү айым ким болду экен? Ал биздин тууганыбызбы, эжеке? О, кудайым, Полианна. Чилтон айым кудум аргасы түгөнгөндөй колдорун серпип кыйкырды. Сен чындап эле кимдир бирөө сенин тилиңдин артынан жетишет деп ойлойсуңбу?
Сен азыр эле Гонолулудан элең, ал эми секундадан кийин дагы кайдадыр жөнөп кеттиң. Жок, Келүү айым биздин тууганыбыз эмес. Ал Делла Уитерби айымдын эжеси. Сен аны санаторий боюнча эстешиң керек. Полианна кубанычтуу алаканын чапкылады. Делла Уитерби эжеби? Ал анын сиңдисиби? Анда ал эң эле сонун адам болууга тийиш. Мисс Уитерби эң сонун кыз. Ал укмуш сонун жылмайчу жана анын толгон токой кызыктуу окуялары боло турган. Мен аны болгону 2 ай гана көрүп калдым. Мени чыгарып жатышканда санаторийге жаңыдан гана жумушка орношкон. Адегенде мени биздин ажырашуубуз абдан кайгырткан. Бирок кийин атүгүл кубандым. Эгерде мен аны көбүрөөк билген болсом, аны менен ажырашуу мындан да оорураак болмок деп ойлондум. Ал эми азыр болсо баары эң жакшы нуктага баратат. Мен анын бир тууган эжеси менен жашаймын. Демек, дээрлик анын өзү менен бирге. Чилтон айым жеңил баш айланууну сезди. Укчу, Полианна, сен алардын окшоштугун кайдан алдың? Кандай болгон күндө да мисс Уитерби башка адам. Ал эми анын эжеси балким таакыр башка. Ал абайлап эскертти. Эч кандай андай эмес. Алар деген эже сиңдилер. Полианна көздөрүн чоң ачып кыйкырып жиберди. Ал эми бир туугандар эже сиңдилер бири-бирине окшош болууга тийиш. Кайрымдуулук комитетинде бир нече эже сиңдилер боло турган. Кээ бирлери атүгүл эгиздер болушчу. Алар ушунчалык окшош болгондуктан силер Пек айымды Джонс айымдан эч кандай айырмалай албайт болчусуңар. Акыйкат кийин Джонс айымдын мурдуна сөөл чыгып алды. Жана биз аларды жеңил айырмалап калдык. А бирок сөөл өтө кичинекей, араң байкалаарлык эле. Бир жолу Джонс айым адамдар дайым анын сиңдиси менен чаташтырып алышаарын жана аны Пек айым деп аташаарын айтып арызданды. Ошондо мен эгерде адамдар бул кичинекей сөөл жөнүндө билишчү болсо, анда алардын кимиси ким экендигин кыйналбай айтышаар эле дедим. Бирок ал эмнегедир абдан ачууланып кетти. Аныгы ага мен айткан сөз жаккан жок. Эмнеге экенин Кудай билет. Анан калса, эгерде сен кайрымдуулук комитетинин төрайымы болсоң, адамдар сени дагы кимдир бирөө менен чаташтырып таанышпаганы абдан жагымсыз. Анткени чиркөө да, ар кандай жыйналыштарда да төрайымга эң мыкты орун даярдалат. Дагы башка. Ошентип менин сөөл туурасындагы сөзүм аны капалантты. Мен атүгүл анын сөөлдөн арылыш үчүн бардык каражаттарды пайдаланып көргөнүн уктум. Атүгүл туздан сээп жана карганын канатын коюп көрүптүр. Таң калаарлык аял. Туз же карганын канаты менен мурундагы сөөлдөн кутулууга мүмкүнбү? Сиз кандай ойлойсуз, эжеке? Албетте, жок, балакайым менин. Сен кайрадан кайдадыр жөнөп кеттиң. Сен анын азыр эле кайрымдуулук комитети жөнүндө айтып жаткансың. Ооба, айтып жаткам. Мен сизди капа кылдымбы, эжеке? Кыз сезе койду. Кечириңиз суранам. Мен бул кайрымдуулук комитети азыр өткөн чакта калганына атүгүл кубанам, эжеке. Мага эми анын камкордугу керек эмес. Анткени менде сиз, менин бир тууган эжекем бар. Бул сизди кубандырбайбы? Албетте, кымбаттуум. Бул мени абдан кубандырат. Чилтон айым күлүп бөлмөдөн чыкты. Жан дүйнөсүнүн тереңинде Полианнанын өзгөрүлбөгөн шайырлыгы качандыр бир кыжырын келтиргени кандайдыр бир үчүн ыңгайсызданды. Кийинки бир нече күн аралыгында Бостон менен кызуу кат алышуулар жүрүп, ал эми Полианна болсо кетүүгө камынып жатты. Аны менен коштошууну каалагандар узун кезекке тизилишти. Полианна кыш айларында Билдингвиллден кетип жатканын уккандар, достор жана тааныштар көбүрөөк келе башташты.
Вермонт штатындагы кичинекей шаардын бардык тургундары укмуштуу кызды жана анын таң каларлык оюнун сүйүп калууга үлгүрүшкөн эле. Ал эми эгерде кимдир бирөө оюнга тартыла албаса, ал али анда канчалаган кубаныч бардыгын түшүнбөгөндүктөн улам гана. Кыздын кыш айларында Бостондон жөнөп кетери тууралуу кабар үйдөн үйгө учуп жетти. Бардыгы ашканада кайгырып үшкүрүнгөн, Нэнсиден тартып дөбөдөгү өзүнүн эбегейсиз кооз үйүндөгү Пендлтон мырзага чейин алдын алып кайгырышын жана анын сагына башташты. Нэнсиге келсек, кыз эки эсе капаланды. Биринчиден, Бостонго болгон бул сапарды жеңил ойлуулуктун туу чокусу деп эсептеп, анысын түз эле айтып салды. Албетте, кожойкеге айткан жок. Экинчиден, эгерде Чилтон айым доктор менен Германияга жайбаракат жөнөп кетиши үчүн кышында кайдадыр барыш керек болсо, анда Полианнаны Бостонго жөнөтүү эмес, Нэнсинин өз үйүндө калтыруу акылга сыярлык болмок. Пендлтон мырза да ошол эле ойдо болду жана Нэнсиден айырмаланып, анысы Чилтон айымга ачык айтты. Бирок баарынан көп Джимми, 12 жаштагы жетим бала капаланды. Ал Полианнанын шарапаты менен Пендлтон мырза өзүнүкүндө жашап турууга алып, андан кийин асырап алган. Джимми да өкүнгөнүн жашыра албастан Полианнага жемелегенсип мындай деди: "Мынакей, санаторийден кайтып келбей жатып кайрадан кетип жатасың." Башка ар кандай бала сыяктуу эле алдыда турган ажырашуу жүрөгүн түпсүз жаралаганын көрсөткүсү келбей, кайдыгер түр көрсөтүүгө аракеттенди. "Бирок мен санаториядан өткөн мартта кайтып келбедимби?" Полианна каршы болду. "Анан калса мен таптакыр эмес, кыш айларына гана кетип жатам." "Биротоло болсо да мейли. Мага эмне? Пыш да дебейин." Бала ийиндерин куушурду. "Мага болгону санаториядан кайтып келгениңде башкалар менен бирге жиндидей болуп, гүлдөр жана желектер менен тосуп алганым гана өкүнтөт. Мына эми сен кайрадан кетип жатасың." "Сен эмне деп жатасың, Джимми?" Полианна таарына сүйлөп, башын сыймыктуу өйдө кылып кошумчалады. "Анан калса, сени эч ким мени гүлдөр жана желектер менен тосуп ал деген эместир. Билесиң, айтып кал, арманда калба." "Айтпасам эмне?" Бала жооп ордуна бышкырды. "Эчтеке?" Кыз башын чайкады. "Жөн гана өткөн жайда Пендлтон мырзадан сени өзүбүзгө алууну сураганымда, сен үчүн жоопкерчилик алып жана сенин сылык жана тарбия көргөн бала экениңди айтканмын. Эгерде сизге мен сыяктуу бул жиндидей болгон баш калкалоочу жайда акылдан азган кемпир-чалдар менен жашоого туура келген болсо, мисс Полианна, сиздин мындай тарбиялуу жана сылык болгонуңузду көргүм келмек." "Сизге эмнени айтаарымды билесизби, Джимми Бин?" Полианна ачуулана кыйкырып жиберди. "Ал дагы сизге өттү. Мага дагы кайрымдуулук комитетиндеги айымдар менен жашоого туура келген. Албетте, алар таптакыр эле картайып калган кемпирлер болушкан эмес, бирок баары бир жетишээрлик улгайып калгандар эле." Таарынычтан кекештенип жана сөздөрү кыйынчылык менен айтып жатты. "Анан деги эле билип коюңуз," бала ээгин сыймыктуу көтөрүп кескин айтты. "Мен эми Джимми Бин эмесмин." "Кандайча? Эмне үчүн сен Джимми Бин эмессиң? Муну менен эмне айткың келет?" Кыз кабагын ого бетер бүркөп кызыгуу менен сурады. "Мен эми расмий асырап алындым. Пендлтон мырза башынан тартып эле мени асырап алгысы келген, бирок эч эле чече албай жүргөн. Эми болсо чечилди. Андыктан мен эми расмий түрдө Джимми Пендлтонмун. Ошондуктан ага мурункудай эле. Бирок
мунун баары анчалык маанилүү эмес. Анын кескин үнүнө карабастан Полианна алаканын кубанычтуу чапкылап, ал эми жүзүнөн таарынган белги ошол замат жоголуп кетти. Мына сонун, эми сенде чындап эле үй бүлө бар. Сен жөнүндө кам көрөр жакын адам бар. Анын үстүнө силердин фамилияңар окшош болгондуктан келечекте эч кимге эчтекеден чечмелеп олтурууга туура келбейт. Мен абдан кубанычтамын, өтө кубанып жатам. Бала капысынан дал алар отурушкан таш тосмодон секирип түштү да унчукпастан басып кетти. Анын жаактары алууланып кызарып, ал эми көздөрүндө жаш жылтырайт. Баланы өзүнө өзү жини келгени муунтуп жатты. Анткени дал ушул Полианнанын жардамы менен тагдыры мына ушундайча бактылуу оңунан чыгып жатат. Ал эми өзү болсо кызга бир топ таарынткан жагымсыз сөздөрдү айтып жиберди. Көз жаштары эркинен тышкары көзүнөн улам куюлуп жаагына тамчылап жатты. Ал токтоп калып, жерден таш алып болгон күчү менен алыс ыргытты. Андан кийин артка кайрылып, Полианнага жакын келип, кайрадан таш тосмого олтурду. Мелдешелиби? Тетиги карагайга сенден мурда жетем. Ал эчтеме болуп өтпөгөндөй сүйлөдү. Андай болбойт. Полианна тосмодон ыргып түшүп үн катты. Ал Джимми менен жарышып чуркоого даяр эле. Капысынан ага азырынча чуркоого тыюу салынганын эстей калды. Кандай болгон күндө да бардык таарынычтар унутулду. Джимми тынчтанып калды. Көз жаштары кургап, бала кайрадан жылмайды. Алар мурдагыдай эле достор болчу.